Qымбаттуу, менин уникалдуу айымдарым. Мен силердин уникалдуу коучуңар Зузу Качиева. Анда бүгүн сиздер чырнайык даярдап койду, жана жан дептер даярдап койду деп ишенем. Анда биринчи сабагыбызды баштайлы. Көпчүлүк адамдар ушундай суроо беришет. Канткенде бактылуу болом деп. Таң калыштуусу байлар дагы ыйлашат деген бекер сөз калган эмес. Себеби бакыт бул материалдык нерседен көз каранды эмес. Кедей болобузбу, бай болобузбу, бактысыз да болушубуз мүмкүн, бактылуу да болушубуз мүмкүн. Себеби байлар дагы, кедейлер дагы бирөөгө таарынат, бирөөгө нааразы, бирөө менен урушуп кетет. Жана ички дүйнөсү тынч болбой турган учурлар көптөн көп кездешет. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан чыныгы бакыт бул биздин ички дүйнөлүк тынчтыгыбыз. Ошол нерсеге кантип жетсек болот? Кантип ичибизде кубаныч, тынчтык деген сапаттарды ээ болсок болот? Ошол жөнүндө бүгүн карап кетебиз. Уникалдуу айымдар, мен сиздерге бир мисал келтирейин. Ошол мисал сизге жардам берет техниканы жакшы аткарганга. Ар бирөөбүздө телефон бар, туурабы? Телефон эс тутуму бар. Эгер биз телефонго көп китептерди, видеолорду, маалыматтарды, контактларды чогултуп берсек, анан бир күнү телефон керек болсо сүрөт да тартпай коет, сиздин эс тутумуңуз толук деп, бир нерсени жок кылыңыз деп чыгып калат. Ошол маалда биз эмне кылабыз? Керексиз, азыркы учурда керексиз бир видеону жок кылабыз, бир нече сүрөттөрдү жок кылабыз, бир китептерди эгер биз жүктөп алган болсок, аларды окуп бүтсөк жок кылабыз. Ошондо кайрадан телефон иштеп баштайт. Ошо сыңары бизде дагы мээбизде эс тутум жерибиз бар. Ал эс тутумга биз абдан көп маалымат, күнүнө көп маалымат сала бергендиктен эс тутумубуз дагы чаташып калат. Ичи, ошондуктан биз кээде тунук ой жүгүртө албай калабыз. Кээде биз кичинекей нерсени чоң көйгөйгө айландырып алабыз. Же болбосо бир кичинекей сөздү көтөрө албай калабыз. Же топтой беребиз, кичинекей нерсени чоңойторубуз. Ошол эс тутумубузга батпагандыктан эмоция жактан жаар тартып кыйналабыз. Ошондуктан бул техника кандайча болот? Биз эс тутумду бошотобуз. Эс тутумду бошоткондон кийин гана тунук ой жүгүртүп, тунук көз карашта болуп, андан нары максат коюп, астыга жылганга сонун мүмкүнчүлүк болот. Эң негизгиси жүрөгүңүздө, ички дүйнөңүздө тынчтык пайда болот. Анда эмесе техника. Баягы мен айткан чырнайыкке сиз таймерге 15 мүнөт коюп, 15 мүнөттүн ичинде ошол чырнайыкке келген болгон ойдун баарын сөзгө айландырып жазасыз. Башкача айтканда, ойду туткунга алып, сөзгө айландырып, аны чырнайыкка жазып беребиз. Биз акын эмеспиз, биз бир диссертацияны жактап аткан жокпуз. Бул сочинение эмес, ошондуктан башаламан ой келсе, башаламан сөздөрдү жазып беребиз. Себеби биз үчүн маанисиз. Кандай ойлор кетип атат, биз үчүн маанилүү ошону сөзгө айландырып жазуу. Тынбай жазабыз, ой жүгүртпөйбүз, токтобойбуз. Жазып беребиз, 15 мүнөттө A4 форматында 3 бет болушу керек. Ал эми A4 эмес, беркинде жөнөкөй дептердин барагы болсо, анда 6 бет болушу керек. Ошондуктан 15 мүнөттүн ичинде тынбай жазыш керек, токтоп калбаш керек, ой жүгүртпөш керек. Себеби биз мээдеги болгон ойдун баарын кагазга түшүрөбүз. Тынчсызданбайбыз, бирөө окуп коет, бирөө көрүп калат деп аракет кылабыз. Эч ким көрбөгөн, эч ким киришпеген маалды тандап, ошол маалды жазабыз. Башында биринчи күнү жазайын дегенде бир да ой калбай калгандай сезилет. Ошол маалда эмне кылыш керек? Анткени биздин мээбиз бир жаңы нерсени баштаарда коркуп качып кетет да. Ошол качып кеткен жерден биз аны тутушубуз керек. Качырбай, башында такыр ой келбей жатса, жазайын десеңиз,
Ушул сөздү да жазыңыз. Ойлор кайка кетти? Такыр мээмде азыр ойлор жок. Ушул сөздөрдү жазып баштасаңыз эле биринин аркасынан ойлор чурулуп келе берет. Ошол маалда анан тыпылдап тез-тезден жазасыз. Бул жагын түшүндүңүз деп үмүттөнөм. Айымдар, дагы мындай суроо болот. Бул техниканы канча узактыкта жасашым керек деп. Бул техниканы 21 күндө жасасак жакшы. Себеби 21 күндүн ичинде биздин мээзде жаңы нейрон байланыштарга жол салынат. Эң баштапкы ошол техниканы күнүгө үзбөй 21 күн жасасак абдан жакшы. Бирок 30 күндө жасап койсоңуз андан да жакшы, ашыкча болбойт. Күнүгө 3 барактан же болбосо 6 барактан кичинекей дептер болсо, анан 15 мүнөт таймерге коюп, андан ашыкча эмес, андан кем эмес, ошол сааттарда ойлорду туткунга алып, сөзгө айландырып, дептерге жазабыз. Андан кийин суроо, андан кийин жазган сөздөрүбүздү дептерлерде эмне кылабыз деп. Ошол заматта эле таймер сизге белги бергенден кийин, 15 мүнөт өттү дегенден кийин ал барактарды алып, болушунча активдүү айырып тытып, майда кылып айырып тытып, анын таштандыга ыргытып салыңыз. Эмне үчүн ушундай кылабыз? Себеби ал жакта жакшы ойлор да бар, жаман ойлор да бар, аралаш. Биздеги болгон ойдун баарын ал жака чыгардык. Аны тытып, жокко чыгарышыбыз керек. Биз деле жана мисалдагыдай, телефондо керексиз сүрөттөр, керексиз видеолорду жокко чыгарып, жок кылып салгандан кийин телефон жакшы иштеп калды. Ошо сыңары биз дагы ушул ойлорду жок кылып, айырып тытып, ыргыткандан кийин гана биздин мээз бошой баштайт. Ошондуктан сураныч эң минимум 21 күндө, максимум 31 күндө жасасаңар жакшы бул техниканы. Анан бул техниканы кайра 2-3 айдан кийин кайталап жасап койсоңуз болот. Себеби кайрадан мээз маалыматка толуп калат. Кайрадан мээни тазалап турабыз. Ар бир 3 айда бир жолу кылып турсаңыз же 6 айда бир жолу кылып турсаңыз бул абдан чоң пайда болот. Дагы кандай суроолор болушу мүмкүн? Кайсы маалда бул техниканы жасаш керек? Эң жакшысы эртең менен ойгонгондо гана ысык чай алып келип алып, же кофе алып келип алып, же суу алып келип алып, отуруп жасасак абдан жакшы. Бирок эртең менен колум бош эмес, убактым жок дей турган болсоңуздар, анда жатаарда кылып туруп жатсаңар жакшы уктайсыңар. Эгер кечинде да бошо болбой калам десеңер, үй бүлө менен, бала чака менен десеңер, анда күндүз бир маал убакыт алып, 15 эле мүнөт, айымдар, 15 мүнөт өзүңүз үчүн убакыт бөлсөңүз, анда сиз жакын арада тез аранын ичинде бактылуу болосуз. Бул бир гана техниканы сиздерге айтып жатам. Бул бүгүн биринчи сабак. Кийинки сабактарда дагы башка тапшырмалар болот. Эгер аларды да аткара турган болсоңуздар, барган сайын бактылуураак болгонго сонун жол ачып жатасыз. Жана биринчи сиз бактылуу болсоңуз, анда бала чакаңыз, үй бүлөңүз, жолдошуңуз, тууган тушканыңыз, кошуна колоңдор бактылуу болот. Эгер сиз бактысыз болсоңуз, анда тегерек чекенин баары бактысыз болот. Ошону унутпаңыз. Өзүбүздөн баштайбыз трансформацияны. Бирөөнү өзгөртпөйбүз, өзүбүздү өзгөртөбүз. Өзүбүз өзгөрсөк, айлана чөйрө да өзгөрөт. Анда эмесе жөнөдүк, тапшырманы аткаралы. Андан аткаргандан соң экинчи сабакты карайсыз. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Анда сиздерге